Anam gene bormor Murat baldarım var. Kvartete cüzü atam deyip. Annen dağıra bormor gene protokol vermedi. Berip koyundu. Rahmat sizge. Ay tüyden teskey teskeybi. Altınım ulan esteybi. Altınım ulan estese. Ayına gelip getbeybi. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир тууганым. Сиздерди кайрадан Аккеме студиясынын каналында көргөнүбүзгө аябан кубанычтабыз. Мына Кудайдын буйруса орозонун 3төн бирине тутуп койдук. Бардык туткан орозолор Аллахым кабыл кылган болсун. Дагы бир жолу орозоңор куттуу болсун. Тилекке каршы ушундай улуу күндөрдө деле элибиздин арасында көйгөйлөр жок эмес. Андыктан бүгүнкү биринчи эле көйгөй чоң энелер жөнүндө болмокчу. Кыргыз элинде каарылыктан коркпо, каарылыкка жетпей калгандан корк деген асыл сөз бар. Бирок ошол каарылыкка жеткенде да өзүнүн туугандары менен, өзүнүн бала чакасы, өзүнүн үй бүлөсү менен, өзүнүн үйүндө жашаганга эмне жетсин. Бирок тилекке каршы азыр өзүнүн үйүндө эмес, карыялар үйүндө да жашагандар жок эмес. Бул аянычтуу тасманы көрүп жатып, чындыгында кыргыздарда ушундай нерсе бар экендигине аябай өкүндүк. Айрыкча карыялар үйүндөгү балам үйлөнсө эми алып кетет, ишенемин, үмүт кыламын деген апанын сөзү бизди аябай кайгыга салды. Андыктан бул тасманы сиздерге көрсөтүп койсок. Жүз иштемин. Үй бүлөм эми ошо айтып атпайм, бир кызым, бир уулум бар эле. Бир кыз, бир уул тууган элем. Кызым 1 жыл ооруп жүрүп 40-ка чыгып өлдү. Онон калган балдары бар. Анан уулум ашказан операция болуп жара чыгып 64-ünde öldü. Onun anam bir oğul bir kız var. Kız kuyuğa kaçıp ketip kaldı. Bala Moskova'da işlep жүрөт. Meni bu yer kaptep koyup. Ay tüyden teskey teskeybi. Altınım ulan esteybi. Altınım ulan estese. Ayına gelip getbeybi. Gün tüyden teskey teskeybi. Gümüşüm ulan esteybi. Gümüşüm ulan estese. Gününe gelip getbeybi. Ben jürem sağılıp, jürem ulan sağınıp. Jetelbeymin ailem yok, bararbeymin argam yok. Oğlum aklım deme olsun, teri sakmasın, cüle versin balam. Tınç bol ula bärine. Men nememe jetkile. Yaşıma jetkile balam. Эми баарыңарга чоң рахмат. Бизди көрүп аткан балдарга, кыздарга рахмат. Бир гана жери жаштарга айтарым, ата-энеңерди ушундай жерге жөнөтпөгүлө. Мүмкүн болушунча өзүңөр багышка аракет кылгыла. Мына мен дагы келбейт элем. Мен тагдырым ооруп калып ушул жерге келип отурам. Аларга оорум тийбесин деп. Эми Кудай буйруса уулум 25-ке чыкты, үйлөндү, эң кенже уулум. Үйлөнүп эми келип алып кетет деп күтүп отурам. Үзүлбөгөн үмүтүм ошол. Эч нерсе кыйынчылыгым жок. Бир гана, бала жыттагым келет. Баламды күтөм. Качан болсо дагы күтүп, кусап алып, сагынып отурам. Ошол менин тилегим эле ошол. Кыскасы жаштарга ата-энеңерди ушундай жерге жөнөтпөгүлө. Өзүңөр караганга аракет кылгыла. Карысы бардын ырысы бар деп айтат. Карысы бар үйдө ырысы дайым болот. Карыларды эч качан унутпагыла айланайым менин жаштарым, менин балдарым, кыздарым менин. Ошол менин тилегим менин. Бул тасма ЛТР каналынын жамааты менен тартылган жана алардын уруксаты менен алынды. Ошондуктан бул видеону даярдаган жамаатка дагы Алла ыраазы болсун. Толук видеону эгерде көргүңөр келсе, анда астында шилтеме калтырабыз. Кийинки видеобуз Сузак районуна караштуу Лелин айыл өкмөтүндө болуп өткөн окуя экен. Бул окуяны албетте жардам ала албай өзүнүн үй бүлөсү үчүн күйүп жанган аял жөнөтүптүр. Мындай окуялар тилекке каршы өтө көп учурайт.
Siz ne жалгыз бой эмессизби siz дагы, эже? Жалгыз бой. Siz дагы жалгыз бойбу? Жардам жокпу эчкиде? Kim berek? Hiç kim berek yok mu? Азыр жардам алдыңызбы, албадыңызбы? Kim var? Албадыңызбы? Жок, вообще Мына жок, ушу вообще. жетим жесирлерге мынантип кыйналып атабыз да, жетим жесирлерге мынантип неме кылып атабыз. Чечкен жок. Азыр бизге да берген жок. Geçen berek, biziki berek yok Мен бир аптадан бери келатам. Мына салгылаш түштү. Мана ака качып кирип кетип атат. Ушуям бар эле. Мен базар күнү келсем отуруптур. Базар күнү эмне келесиң дейт. Базар күнү силер эмне отурасыңар дедим. Мокмай келет. Жөнөтө берсеңер кетет. Ооба, сүйлөгөндөр эле жазып атам. Базар күнү эмне келесиңер дейт. Базар күнү дейт. Базарда эмне отурасыңар дедим. Базар күнү эмне келет, эмне отурушат анан кийин. Биринчи күнү беребиз дейт. Анан бербейсиңби десем майы келелек дейт. Макароны келелек дептир кече. 3 күндөн бери неме кылат? Bir haftadan beri gelet köyüm, bir haftadan beri. Bir hafta aldın gegen, mına karapkalar düşkönde gegen. Gegende. Kim? Başı. Köntөгүнөн берген деп. O kirip ketişti, hiç kanday bizge neme yok. Nantip kıynaldık, hökümetke geldik, nantip baldarımız menen. Çıkıp kettiler. Ministrdi çakır dedim, mına hökümet dağı. Biz kayaka baraylı mı? Ministrdi çakır deyt, çalıp al. Üyümüzde su basıp jatıp kaldı, üyümüzde. Hiç kanday üyümüzde jardam yok. Nantip karapkalar boşop durat. Nantip pusta durat. Hiç kanday jardam bolgan yok. Biz de kıynalıp. Senden başka adamın kimi yok mu? Ona bergen gül kömöş bergen katı. Gül kömöşün keregi yok manga. Men bir haftadan... Tartmayman, nege tartamın men? Tartmayman, mına hökümet gelip alıp çalıp. Gelip mınantip, hiç kanday nereden eme yok. Mına arıkты taşlardı koyup tünü menen suunu alışkan. Mına maşinası. Mına Lenin ayıl hökümeti mına. Mınantip su basıp jatабыз, üyler özü su burup. Mına kıykırıp problemanı çeçmek ketip kaldı. Maşinasının nomeri. Mına maşinasının nomeri mına. Urup atat mına. Mınantip çeçken jok, hiç kanday hiç nerse çeçilgen jok. Mına ulu urmattu prezident bizge uşunu çeçip berin mına. Mınanday sular basıp kaldı, üylerin içinden su çıkıp gitti. Mına tünü menen üydün için su basıp gitti. Taşты koyup koyuptur. Mınantip üyler özü su basıp jatat. Bizi neme kılgan adam jok mına. Bizi karagan jok, hiç kanday kıykırıp ketip kaldı mına. Bize hiç neme jok. Mınantip polun tagilarından mınantip su çıkıp gitti mınantip mınalarına. Mana mınantip sular çıkıp gitti, zakitap tünü menen. Mınantip zakitap gitti, sular çıkıp mınantip. Polun teşiklerinden mınantip zaktap mınantip polun teşiklerine sırgıp sular çıkıp gitti. Mınantip. Yok. Bu nerede su bası üydün içinden su çıkıp gitti. Bir yerde arık yok özü. Arıktan aladı. Maşinası menen geldi dağı. Mınantip ketip kaldı. Mınantip su geçip жүрөбүz. Mınantip sular basıp kalgan üylerimizdi. Mınantip hiç kim karabay ketip kaldı hökümetте. Sular basıp kaldı üyümüzdü. Mınantip gündüzü gelip mınantip su geçip su taşıp atабыз. Mınantip üylerimizdi. Gelsek MTS'ti, ana barabız, mına barabız dep hökümetler ham gelip neme kılbay ketip kaldı. Üylerimizde su basıp kaldı. Karantinde jatabız özü. Mınantip üylerimizde su basıp kaldı. Mına su çılkıldap durat. Mına su, mına su geçip жүрөбүz үйүбүздүн içinde. Mına үйүбүздү su basıp kalgan. Hökümetten jardam surasak gelip ertem menen ketip kaldı mınандай olup. Sular kölküldöp үйүбүздү basıp jatat. Üylerimizde su basıp jatat mınantip. Karab aytat hiç kim. Alo. Жақсы рахмат. Жоқ, жапқан менен биздин суубузду ким алып берет мына үйгө түшкөн сууну? Көлкүлдөп калды да. Сордуруп алып бербейсиздерби? Үйдүн дубалына чейин зактап турат. Тагына кирип атат. Биз ошо сууну сордуруп алып бериң деп чакырып атпайбызбы? Мына мен камерага тартып немеге жөнөтүп атам, аппаратка. Эртеге YouTube'да немеден көрөсүздөр, телевизордон. Мына өкмөт келип чечпей кетип калган эрте менен дагы. Биз азыр суу кечтик мынантип. Мына үйүбүздүн алдын келип сууну сордуруп бериңиздер. Биз кантип алайлы сууну түнү менен? Сүүнү менен кече сааттан бери суу ташып атабыз. Өзү карантинде жатабыз.
Үйүбүздү суу басып калып чакырып атабыз. Бая келип эле кетип калышкан көрбөй. Мына сууну сордуруп берген жок. Мына мен сиз менен дагы сүйлөшүп мына тартып атам. Мына келип көрүңүздөр, үйдүн жанындагы сууну алып бербейсиздерби? Биз ошон үчүн чакырып атпайбыз, ойноп салган жокпуз го сиздерге. Мен аппаратка жөнөтөм мынаны. Жок, мына эмне кырбаса биз мамлекеттен жардам сурап атабыз. Мына сууну кантип алабыз биз? Мына суу көлкүлдөп жаткан сууну. Мына суу кечип турбаларды ачтык го. Биз жардам сурап чалып атабыз сизге мына. Мына камерада тартып атабыз, угуп атат, мына угулуп атат. Чыгарабыз. Мына үйүбүздүн суунун жанына кантип ташыйлы биз? Ташый албай атабыз. Мына ушуну сордуруп алып бериңиздер. Үйүбүздүн тагына кирип кетип атат. Үйүбүздүн таги семет. Семеттин үстүнө эле пол кагып койгонбуз. Ошодо жатабыз, закта. Келип көрүңүздөр. Жашаш шартыбыз зор. Келип көрүңүздөр, анан айтасыздар. Мана сүйлөгөн сөздөрүңүз бардыгы түшүп атат. Келиңиздер, көрүңүздөр. Биз ошон үчүн чалып атабыз сиздерге. Барат, келсин. Урматтуу бир тууганым, эгерде биздин каналга жазыла элек болсоңуз, анда подписация кнопкасын басып катталып коюңуз. Жана коңгуроочону бассаңыз, биздин кабарлардан биринчилерден болуп көрөсүз. Андан кийинки видео Аксакал эненин өтө кыйналган үй бүлөгө берген жардамы тууралуу. Бул видеодо өтө аянычтуу окуялар көрсөтүлгөн. Күбө болуңуздар. Бир адамын, бирөөнүн үйүндөмүн. Ушундай акыбалым чатак, үй жайым жок, көчөдө жүрөм. Мени ушу чоңдорго арызданып барып атам. Анан арыздансам боптур деп эле сырттан кайтарышат, киргизбейт мени. Мен ушул 6 балам бар. 4 өзүмдө. Мынантип анан кыйынчылык болуп атат. Мен бир Аллахтан гана сурап ушинтип эми жатар төшөгүм жок эле, элге рахмат, 1-2 төшөк алып келип берип атат. Анан продукта берип атат. Мына элим барсымам, азыр продуктадан жардам берди мага. Ушул кыйынчылыктамын. Кызымды машина уруп кетти. Кызым баш албайт. Кызымдын бутунда темир бар. Кызымды эл тааныйт, чоңдор тааныйт, соцпонктор тааныйт. Мен кыйынчылыктамын. Ушуга кичине жардам бериңиздер. Мен кыйналдым. Үй жагынан кыйналдым. Жашоо жагынан өтө кыйналдым. Бара жерим жок. Мен квартирадамын азыр. Ошо квартирада отурамын. Адамдар келип төлөйт. Өзүм акчам жок, муктажмын. Менин муктаждыгымды Аллах көрүп турат, бир гана. Ушуга кичине жардам берип коюңуздар деп мен сиздерден суранамын. Мусулман, кыргыз элим кичине жардам кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса, Аллахтан кайтсын. Балдарым жаш. Кыйналдым, өтө кыйналдым. Ар ким келип квартирамды төлөйт. Светиме акча беришет. Мен кыйналганым анык кылышым керек, мага үй керек, мага үй жагынан жардам берсе жакшы болот. Качанга же квартирада жүрөм, бир мусулман, мындай ич ачкан мусулмандар болсо, мага жардам берсе аябай жакшы болот, үй жагынан дагы. Ушундай кыйынчылыктарда жүрөмүн. Мына балдар азыр үйүмдү көрдү. Эл 1-2 төшөктөрдү алып келип берип атат, элге рахмат. 1 кило ун болсо дагы беришип атат. Элге рахмат. Айнанайын элим, жардам кылыңыздар, сиздерден суранамын. Келиңгечи. Анан танкомго өгүнүр көрдүм эле, танкомго айттым. Бизге бербейли, ушул акчамга берди. Детип келди, үйүн көрсөттүм. Анан кийин танком мени карабайт экен, мунакка карайт экен деди. Анан кийин бормор, мына балдарым бар, квартирада жашап атам деп. Анда дагы колмогордон продукт алып берип коюн деп. Рахмат эже сизге. Рахмат.
жардам берип койгула. Силерге да рахмат. Апа бизге бир Жардам бергениңерге рахмат, чоң рахмат. Сол өзүңөр баса турса жолуңар ачык болсун, асманыңар тынык болсун. İçeriden ormanlar, Türkiye çıktılar. Şu rahmetler, zaten bergenleri. Ben de gece boru bize, bizim alıp geleyim de, alıp geldim. Boru olmadı. Varsa diyecektik, vaktılı olma, ömürler uzun batırlar. 6 balanın atası ötüp ketken, benim joldoşum, birinci joldoşum ötüp ketken, azırkı joldoşum, ikinci joldoşum. Ana bul dele yaşabadı, gelip topalon bulat, kıykırat. Mas bol biçip alıp, meni uğrat, baldarımdı. Azapqa salat, өгөйлүк кылат. Анан өзүм мына көчөлөрдө кайыс тураймын. Базарларда эл тааныйт мени. Коляска менен мына эки балам салып алып кайыс турап жүргөнмүн. Муктажмын деп айтып элге өзүмдү тааныштырып, ушундай акыбалдамын. Мен жакындарым жок. Мен бир гана ушундай кыйынчылык болуп атат мага. Мага жардам бериңиздер деп көчөлөрдө жүргөнмүн. Гостиницаларда жаттым. Бул квартирага кире элек гостиницада жашап жүргөнмүн. 50 сомдон күнүгө 6 бала менен. Азыр оор акыбалдамын мен. Кыйынчылык болуп атат. Үйүм жок башымда. Квартира жүрүп, гостиница жүрүп, ушундай чоңдорго барам, жардам сурайм, киргизбейт. Кирейин деп ыйласам да охранниктер киргизбей койду. Мен эмне кылышымды билбей атам. Мен да кыйналып кеттим. Чынын айтсам, кыйналдым. Мага şu Kırman şu eli yüz жардам кылсаңар, менен кайтпаса Алладан кайтар. Мени бир гана Аллах көрүп турат кыйналганымды. Ошо бир кишиге кыйналганман тийсем, кетип калды ал деле. Чет экен. Geçen baldarım ушундай жаш, бара турган жерим жок, жакындарым жок, ошон үчүн кыйналып телевиденияга өзүмдү чыгарып атамын. Ичине боору ачып койсо жакшы болот. Элим барсынга мен продукта жагынан жардам сурадым да, элим барсынга рахмат. Мага продукта жагынан жардам беришти. Анан видеого тартып койгон өлкөлөрүм деп сурандым мен шулардан. Элимден жардам сурайын, эли журттан деп. Анан рахмат буларга, чоң рахмат. Мен 6 балам менен продукта жагынан жардам берди. Мына акыбалымды, мындай оор күндөрдө отурганымды көрүшүп, тартып кетишти. Рахмат, Аллах разы болсун. Бизден кайтпаса шуларга Алладан кайтсын. Кудайым. Ар бир үйгө ден соолук, ыйман ырыскы каалап, жерибизге береке каалап, бүгүнгү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.